Мен таң калам. Бүгүнкү күндөгү бүтүндөй башаламандыктар элдин колдоосу менен болуп келди. Кандай дейсиз? Мисалы, Акаев кандай чечим кабыл алса, Бакиев кандай чечим кабыл алса, Отунбаева кандай чечим кабыл алса, Атамбаев кандай кабыл алса, абдан туура кабыл алып атасыз деп кол чаап жүрүп жайлады эл. Баягы атка минерлер, анан баягы саясат интеллигент сөйлөйлөр. Бүгүн деле ошолор отурат да. Кече Айтматов жана Манас жана Айтматов борборун түздү. Эмне кереги бар, айткылачы? Айланайын, академиктер, эмне кереги бар? Ошол академияны түзүп, ага эчен миллион акча бөлдү. Эгерде президенттин түшүнбөсө, китеп окубаган бир киши болсо, сен түшүндүрүп айтпайсыңбы? Бүтүндөй Айтматовду кыргыз адабиятына каршы койбоңуз. Кыргыз адабияты деген жанакы Манасты биринчи айтып баштаган кишилерден башталат. Кыргыз адабияты ошондон келет. Кыргыз адабияты Айтматов эмес. Айтматов кыргыз адабиятынын бир бөлүгү деген маселени неге айтпайсыңар, баатырлар, академиктер отурасыңар ошол жерде? Бу бүгүнкү жетекчилер го китеп окубайт, билбейт экен алар. Силер айтып койбойсуңар ошону. Тескерисинче кол чаап отурат. Анда бизде улуттук академиядагы Манас таануу борбор эмне жумуш кылат? Топчуек Тургуналиевдин Манаска кандай тиешеси бар? Сөзсүз Мадумаров айтышы керек ушуну. Кандай тиешеси бар анын? Экинчиден, мына ошол кийин айтышып атат, ошол Манас таануу борборунда бир Манас жок экен деп. Эмне болгон маселе бул? Экинчиден, Улуттук илимдер академиясында кыргыз адабияты институту бар. Ал эмне жумуш кылат? Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалары кайда кетет? Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары кайда кетет? Касымалы Жантөшев кайда кетет? Алыкулдар кайда кетет? Байдылдалар кайда кетет? Эмне деген маселе? Токтогул, Барпы, Молдоголуш, Молдонияздар кайда кетет? Бул түркөйлөр бүгүнкү күндө бир кишини бүтүндөй кыргыз адабиятына каршы коюп, өзүнчө бир борбор. Андай болбойт. Эгерде ушунчалык акчаң көбөйүп аткан болсо, ошол жерге ачып кой дагы, акчаңды кошумча бер ошол жерге. Чыкпай жаткан китептерин чыгарсын ошол жерде. Анан бүгүн дагы сиздин менин укугумду коргоочу бир кызмат түзөт экен. Түзүлүптүр. Айнанайын. Жапайычылык, мына ушунун баары элибиздин кайдыгерлигинен, интеллигент сөйлөйлөрдүн колдоосу менен, кол чабуусу менен болуп келаткан алешемдиктер. Акаевди дагы башкаларын да ушинтип аттык. Мына мен кече көрүп калдым. Бүтүн баягы жагармандар отурат дагы, туура кылдыңыз, улуу иш кылдыңыз. Эмнеси улуу иш? Манасты көкөлөтүшүбүз керек Улуттук илимдер академиясынын ичинде. Айтматовдун чыгармаларын аябай каттуу жарыялашыбыз керек. Улуттук илимдер академиясында кыргыз тил адабият институту. Ал жерде иштегендер эмне жумуш кылат? Мындай бир алешемдиктердин чеги болуш керек да. Башаламандыктардын бир чеги болушу керек да, айланайындар. Кандай дейсиңер? Мен билбейм, түшүнбөйм. Азыр да айтып койдум, бир канча кишиге душман көрүндүм, бирок чындык ушунда. Эмне кыласың өзүнчө борбор ачып? Эмне кыласың өзүнчө имарат издеп? Улуттук илимдер академиясы эмне жумуш кылат? Айткылачы. Эмне иш кылат алар? Менимче бул баягы акылга сыйбаган бир алешемдик иштер, аябай каттуу болуп кетип баратат. Дагы бир жолу кайрылам. Кыргыз академиктери, кыргыз илимпоздору кайрылгыла, токтоткула деп. Мондай ашыкча акча болуп аткан болсо, ушул институтка берели. Ашыкча акча болуп аткан болсо, Айтматовдун чыгармаларын кино кылып тарталы. Элибиз окубай калды, окубай калгандан кийин демек чыгармаларын кино кылып элге жеткирели. Айтматовду аябай популярдуу кылган кино тармагы болгон. Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев. Ошо кинолор аркылуу бүтүндөй дүйнөгө тарады. Анан отуруп алып 32 кишиден түзгөн академия ачышып, борбор ачышып, ага очойгон акча беришип, имарат беришип. Ысырапкерчиликтин дагы туу чокусу болгон.